Кандай элеман? Жакшыбы? Жакшыбы, чай ичесиңби? Клара Кожокулова күн сайын өзгөчө камкордукка муктаж адамдардын жанында. Ал Талас облусунун Семетей айылындагы психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеде иштейт. Өзгөчө адамдарды караган каарманыбыз ишине да мекемедеги түзүлгөн шарттарга да ыраазы. Эми болушунча чыгып төгүп атабыз, мээрим сооптуу жерде иштеп атабыз. Балдарды карап, соо тийсин деп иштеп атабыз. Айлыктарыбыз жакшы, көбөйүп калды азыр. Ошо биздин ажообузга рахмат, ушундай айлыктарыбызды көбөйттү. Бар таза, жакшы бар. Ысык суу, муздак суу баары бар. Аталган мекемеде учурда 100 адам бар. Алар дайым адистердин көзөмөлүндө болуп, өзгөчө камкордукка муктаж. Мындай мекемелер үчүн ар бир жардам чоң мааниге ээ. Ошондуктан Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан матрастар, көмүр жана башка зарыл болгон жардамдар көрсөтүлүп келет. Азыр бизде 100 кызмат алуучу бар, 49 аял, 51 эркек, 30% бизде эпилепсия менен ооруйт. Жыл сайын биз УЗИден өткөрөбүз, рентгенден өткөрөбүз, жыл сайын анализ, профилактика жумушту биз постоянно өткөрөбүз да. Алтын альянс Таластагы көп жерге жардам берип атат. Мен ойлойм, бизге да биз ушундай балдар, кыздарыбыз көрүп атсыңар. Ушундай кыйын жумуш, мен ойлойм, дагы бизге көп жардам тиет деп. Бул Талас районунун Кумарык айылындагы көмөкчү жатак мектеби. Бүгүн бул жерде 120 өзгөчө бала тарбияланып, билим алууда. Акыркы жылдары жатакананын чатыры толугу менен жаңыланып, таза суу кампасы оңдолгон. Ошондой эле санитардык талаптарга жооп берген жаңы ажаткана салынган. Бул иштердин баары Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке ашкан. Ошолордун бүттүгү балдар үчүн да шарт. Ошолордун бүттүгү балдар үчүн. Фондко абдан эле ыраазыбыз. Фонд бизге көп нерселерди, жакшы нерселерди жасап берип атат. Балдарыбызды дагы сүйүнтүп, ушу биздин балдарыбыздын көңүлүн көтөрүп, ар жыл сайын подарка алып келип берип, ошондой эле кошумча картошка, жана силерге айтып кеткендей, мына быйыл эле жана балдардын муктаждыгы үчүн ар нерсе алып келип берди да, эми бытовой нерселерди алып келип берди. Носки, мочалка, көп нерселерди алып келип берди да. Ошолордун бүттүгү балдарыбыз үчүн, балдарыбыздын жашоонун дагы жакшыртыш үчүн. Социалдык колдоо бир гана ушул мекемелер менен чектелбейт. Фонд тарабынан Бакай Ата районундагы Карлар үйүнө, Талас шаарындагы Айтматов жана Талас райондорундагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын реабилитациялык борборлоруна да жардамдар көрсөтүлүп келет. Мындан тышкары Бакай Ата айылындагы логопедиялык борборго каржылык колдоо көрсөтүлүп, согуштун ардагерлерине жана муктаж жарандарга дагы жардамдар берилген. Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери бар болчу, аларга жылда көңүл бурулуп турду. Саналуу эле калган, бирок бүгүнкү күндө жок болуп калды, бирок ошого чейин аларга дагы жылда жеңиш күнүнө карата буйруган белектери берилип турду. Аярлуу үй бүлөлөр бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Айылдарда мечиттерге жардам берип келатабыз. Алардын компьютер менен, оргтехника менен камсыз кылдык. 2 медресе балдар окуйт, балдар ошол жерде жашап окушат экен. Кышкызын көмүр менен камсыз кылып жаттык да. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду түзүлгөндөн берки 10 жыл ичинде Талас облусу боюнча социалдык багыттагы 82 долбоорду колдоп, бул максатка 39 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. Анын ичинде мамлекеттик база уюштуруп, көмүрдү калкка жеткиликтүү баада сатуу, көмөктөшүү, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын барчын эс алуу борборуна жөнөтүү, энелер күнү, балдарды коргоо күнү сыяктуу социалдык иш-чараларды колдоо дагы бар. Биздин аярлуу катмарыбыз болбошуна баарыбыз ошо менен күрөшүш керек да, бирок ар бир үй бүлө, кээ бир үй бүлөлөр ошо менен баягы туш болуп калгандан кийин биз баягы башка коомдун башка мүчөлөрү биз ошого жардам беришибиз керек деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө жергиликтүү бийликтин жолдомосу менен келет бизге келген кайрылуулар дагы. Кайрылуу келгенден кийин биз жеринен барып, ошол ар бир көйгөйдү көргөнгө аракет кылабыз, көрүп, сүрөткө тартып, болсо видеого тартып, ошолордун баарынын жыйынтыгын, каттын жыйынтыктарын жыйынтыктап, анан байкоочу кеңеш болгондо байкоочу кеңешке ачык айкын салып беребиз да. Кишилер анан кийин кеңеште добушка салып чечип беришет. Калганын биз уже ишке ашырып беребиз. 10 жыл ичинде жүзөгө ашкан бул иштердин артында бир гана максат турат: адамга жардам берүү. Бул жылуу бөлмөдө жашап жаткан карыялар, жакшы шартта тарбияланып жаткан балдар, реабилитациядан өтүп жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана эртеңки күнгө ишеним менен караган миңдеген үй бүлөлөр.